Бүгүндө эле кастинг туурасында көбүрөөк сөз кылып атабыз. Мына ошол кастингтерди кантип өткөрүшөт, ал жака барганда көбүрөөк эмне талап кылынат болду экен? Биз алдыда коногубуз келди, сурайбыз. Джейсон Стейтхэм деген белгилүү актер, ал негизинде актерлукту окуган эмес экен. Аны режиссер көчөдөн баратып караса, эмнегедир ошол ролго туура келип, көчөдө эле оюнчуктарды сатып, кичинекей майда-чүйдө нерселерди сатып жүргөн эле кишини көрүп калып туруп, анан сен ошол киного жарайсың деп, ошого сунуштап, андан кийин дүйнөнүн жылдызы болуп кеткен экен. Ал эми азыркы демек сен көчөдөн кармай ойлоп кетти. Коногубуз көчөдөн кармайбы же чындыгында баягы таланттуу инсандарды топтойго тааныштыралы, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргыз кастинг агентствосунун жетекчиси, кинематографист Чолпонай Бөрүбаева эжебиз бизге келди. Саламатсызбы? Жакшы. Сизде кандай болот? Дегенде эле суроо берели. Эми сиз азыр сиздин сөзүңүзгө баягы кошумча айтып кетейин. Ошол эле Муратбек Рыскулов агабызды алайлы, ошол алып актер, ошол деле чынына келгенде окуган эмес да. Анан баардык Кыргыз совет тасмаларынын баардыгында образ жараткан да. Анан кийин ошо менин оюмча бир эле окуудан тышкары албетте окуш керек, албетте кандайдыр бир фундаменти болуш керек. Бирок ошол эле мезгилде биздин Кыргызстандагы элдер абдан таланттуу көпчүлүгү. Баягы жарымы кино тартса, жарымы ошо киного тартылат деген мындай түшүнүк бар. Бул жаман эмес, бул жакшы, бирок ошол эле мезгилде мен оюмча окуш керек, фундамент кандайдыр бир базовый нерселерди алыш керек деп ойлойм да. Негизи көптөгөн кастингтердеги өткөн актерлор же актрисалар сиздердин колдон өтүп, анан кинолорго берилет экен да. Анан сиздер кантип тандайсыз? Мисалы, билип калсаңыз керек, келген адам эле тиги образга жарайт, булга жарайт деп эле тандап коесузбу? Мен бир орун бар да, эгерде мен сценарийди окугандан кийин мен ошо көз алдым окуп атканда эле бир кандайдыр бир образды же болбосо бир актерду же болбосо бир адамды көрүп окуйм да. Ошол эле адам кино көргөндөй эле сценарий окуп атканда башынан аягына чейин менин көз алдымда туруп алат да. Анан кийин ошол актерду чакырам сөзсүз. Анан кийин кээде болсо ошо окуп бүткөндөн кийин мен маршруткада болобу, коомдук транспортто болобу, автобуста болобу, көчөдө болобу издеп жүрө берем да. Анан кийин ушул влюбленный вор урунун махабаты деген тасманы балким көргөндүрсүңөр, ошодо дагы мыкаачынын ролун мен кетип аялдамада турсам, ал киши машинанын ичинде отурган экен, Хамид деген киши. Анан кийин ошого барып эле жанына карап эле байке келиңиз суранам деп, түрк улутундагы киши болчу, келиңиз суранам деп, ал мезгилде телефон уюлдук телефон дагы жок болчу да. Анан ушундай деп киностудиянын адресин жазып берип, сөзсүз келиңиз деп атып, анан кийин келген. Ошол киши тартылып калган. Андан тышкары ушул эле урунун махабаты деген тасмага ошол башкы каарман Дамирдин ролун ойногон актерду да мен тапкам. Жок, ал кишинин ал актердин сүрөтүн мен Кубанычбек Адылов деп жазып туруптур. Анан мен ойлодум казак улутунда экен деп. Анан ошол көптөн бери экинчи режиссер болуп жүргөн биздин мен мугалимим, устатым Турсун Усенов деген экинчи режиссер агайыбыз бар, байкебиз бар, кыргыз фильмде иштейт, көп тасмаларда иштеген. Ошодон сурадым, сиз эми көп казак актерлорун билесиз да, ошо байкени билесизби десем, ооба билем, бул кыргыз деди. Өзү Караколдон болот деп. Анан кийин биздин директор картина ошо Сартов Канат байке ошо Караколго барып, ата-энесин, апасын таап, тиги актердун телефондорун алып, ошентип анан кийин аны Алматыдан алып келгенбиз. Азыркы мезгилде ал актер немец театры бар экен, ошол жерде калп айтпасам режиссер жана актер болуп иштейт, Кубанычбек Адылов. Ошентип кандай десем, ошол кинодогу геройлорду тапканга жардам бергем. Ошондон улам башталган деп айтсам болот. 2008-жылдан баштап мындай активно актерлорду издегенге жардам берип баштадым. Негизи 2005-жылы мен киного келгенде мен жөн эле ассистент болуп келгем. Жардамчы, анан кийин жардамчы болуп келгем. Бирок бизде ошол актерлор боюнча ассистент байке бар эле. Ал үй бүлөлүү, бала чакалары кичинекей болгондуктан, ама суранчы Чолпонай сен эле чалып кой актерлорго деп. Анан бизде ошол Адылдын группалаштары деген актерлор бар болчу.
эпизод массовкадагылар, анан кийин ошолордун баардыгына мисалы үчүн эртең съемка саат 9-да башталат, БГУда деп айтчу да. Ушундай кийимдерди кийип келсин деп. Мен анан баардыгына чалып бүткөндөн кийин кайра биркеден кийин кайра чалчу. Анан кийин мен съемка болсо эртең 9-да эмес 2-ге которулду деп. Азыр биздин мисалы үчүн ассистент кыздарга, азыркы мен ошо менен иштеген эле ассистенттерге же болбосо кино тармагында ошо экинчи режиссер болуп иштеп аткандарга абдан эле оңой да. Группа түзүп коет. Группа WhatsApp'тан группа түзүп коет, жалпы баардыгына жиберет. Ошентип атса дагы адамдар мындай жоопкерчилиги кандай десем ылдыйлап баратат да. Мисалы мурда такыр эле телефон болгон эмес да, такыр эле болгон эмес. Адамдар ишеничтүү болгон, келген учурда келген. Анын үстүнө кинонун баркы ушунчалык бийик болчу да. Анан бара-бара азыр актерлор уктап калышат, келбей коюшат, ушундай адаттар бар. Түшүнүктүү. Деги эле мисалы кастингке азыркы учурда сиздерде сайт бар экен, э? Ошол сайтка жарыялангандан кийин кастингке катышуучулар азыр көппү же азбы? Негизи ошо кастингде бизде 1000ден ашык адам бар, ошо сайт аркылуу тандашат. Бизде Кыргызстанда эми негизинен ушул сайттын максаты мындай болчу да, бир эле мага кандай десем, бир эле мага пайдасы тийбесин, бүтүндөй ошо актерлорго, актерлорго андан тышкары ошо продакшн студияларга пайдасы тийсин деген максатта жаралган. Анан чын-чынына келгенде азыр мага деле кыйратып мындай акча таап бере турган источник эмес, бирок ошол эле мезгилде бул кандай десем, инструмент да. Мен бирөөгө жардам сурап кайрылсам, кайра мен ошол сайт аркылуу мен жардам берем. Ушундай коммуникация жолундагы жакшы инструмент. Бири-бириңизге пайдаңызга тиет, э? Анан кээде ошол эле менин досторум, ошол эле съемка мага чогуу кесиптештерибиз мага кайрылбай, орусча айтканда обходя меня, ошо сүрөттөрдү чыгарып алышат экен да, анан кийин өздөрүнө чаптап алышат экен, андай нерсе. Сизден алып алып. Ошо мага айтпай, бир ооз айтпай, ошол нерсе мен ойлойм туура эмес болуш керек. Бир ооз айтып, анткени алар биздин инструмент. Эми жалпыга жарыялангандан кийин Кудайдын пока көзү түз эле, жумушсуз калган жокмун, болуп атат, Кудайга шүгүр болуп атат. Кийинки суроо мындай болсун. Мени бирөө көрүп, радио тармакта, теле тармакта иштеп жүргөнүмдү көрүп, сен киного тартылсаң болот экен, бирок сен тартыла турган болсоң, сен жанагындай терс карманды, сен каракчынын ролун, же болбосо баягы ушунчалык баягы каардуу кишинин ролун ойносоң туура келет деп мага айткан да. Эми сиз баягы өзүңүздүн кесибиңизди мыкты билген адиссиз, кандай ойлойсуз? Менин жүзүм, мен кандай ролго туура келем? Негизи мындай да, баардык эле адамдар бир эле каардуу десе, бул бир кандай десем, бизде мындай сөз бар да, кандай десем, бизде театрда, кинодо штамп деген сөз бар да. Мисалы үчүн көзү мындай ичке болсо эле баардык эле дароо эле каардуу деп айткандан мен алысмын. Анткени ажарлуу, көзүнөн нур ачып чачырап турган адам деле жаман адамды терс карманды ойноп коюшу мүмкүн. Биз деген любой адам, баардык эле адамдар ситуацияны ойнош керек да. Ошол адам балким ушундай ситуацияда болуп калды, кандай ойнойт, кандай аткарат. Мен ойлойм, сизди жакшы деле адамды, терс деле, бул сиздин баягы сиздин чеберчилигиңиз жана режиссердун койгон задачасы да. Режиссер эгерде сизди мыкачы кылам десе мыкачы кылат, же болбосо академик кылам десе академик кылат. Бул режиссердун задачасынан жана ошол сценарийдин талабынан деп ойлойм. Демек, жакшы эле адамды ойной берсеңиз болот. Ошентип айтып мени кубандырып коюңузчу. Ал айткандан кийин мен ойлоп калдым, эмнеге мен жакшы эле кишини ойногум келет депчи. Сиз жана штамп деп кетпедиңизби? Ошол эле дүйнөлүк актерлор, ошол эле Джим Керри. Мисалы, ал бардыгын күлдүрүп, бардыгын ушундай комедияда ойноп көнүп калган. Анан ошол Джим Керрини каардуу аткарса биз ага көнбөй калганбыз. Көнбөй калганбыз. Ошол сиз штамп деп атасыз. Балким ошол бир түшүп алгандан кийин ошол менен кеткенге туура келип калат, э? Бул негизи ушул Шурик деген бизде карман бар эмеспи? Ошол абдан өкүнч экен да. Анткени ал дайыма эле ушундай дурачок деп коелу. Ошонун ролун аткарган, ошол амплуа башынан аягына чейин ошодо капталып калганына абдан өкүнч экен. Бирок ошол эле мезгилде, мисалы үчүн, мен
мен аны жаман актер дебейм, абдан күчтүү актер, албетте бизге кандай деген сонун кинолорго тартылып калган. Ошол эле учурда мисалы үчүн Юрий Никулиндин баягы комедиялык ролдору менен биргеликте 9 дней без войны деген киносу бар, Ко мне Мухтар деген киносу бар. Бул эми актерлордун, ар бир актердун тагдыры бар да. Бир актерго ушундай туш келсе, бир актерго ушундай башкача амплуа. Ар кандай актерлор болот да, мисалы үчүн бир эле терс карманды, ошол эле Советбек Жумадыловдун терс дагы образдары бар, көпчүлүк учурда терс. Ошол эле убакта положительный геройлорду дагы ойнойт. Бул актердун өзүнүн дараметинен, нар жагынан дегендей да. Анан бизде көпчүлүк учурда биздин азыркы режиссерлор абдан жалкообуз да, көпчүлүктө. Анан кийин бизде эгер сулуу кыз керек болсо, бир эле сулуу кызыбыз бар, бир эмес, 3 кызыбыз бар. Ошолор деле бир кинодон бир киного кошуп эле, клиптен кинодон киного, рекламадан жарнамадан ошондой да. Мындай жаңы изденүү деген нерсе жок. Ошон үчүн мен дайыма поездда жүрөм, дайыма издейм. Каерден болбосун, ошол эле айтып кеттим ба, маршруткадан издейм. Бардык жерден издейм. Эгерде мага жакса, режиссерго сунуштайм. Биздин режиссерлордун арасында, жаш режиссерлордун арасында көпчүлүк Руслан Акун деген режиссер менен иштейм. Анын ушул Кыргызстанда болгон тасмаларына жардам берем. Актерлордун бүт мага ишенет. Сопунай, сен эгер туура деп ойлосоң, ошону чакыр, ошону көрөлү деп айтат. Ошол бул нерсени деле дароо эле ишенүү пайда болгон эмес. Биз ошо эң алгач Перегон деген кыска метраждуу тасмасын тартканда мен болбой атып, көгөрүп атып, ушул 2 бала ойнош керек. Бул кыз, бул бала. Ушул бала эгерде башкалар ойносо, сиз каалагандай жыйынтыкка чыкпайбыз деп атып, ыйлап эмес, эми көрүп атып, ошол ролдорго бекиттиргем да. Анан кийин мага ыраазы болуп жүрдү. Съемка учурунда деле, монтаж учурунда деле, кино бүткөндөн кийин, баягы ийгиликтерди жараткандан кийин ынанды да. Анан ал түшүнөт, мен болгон жасап аткан тасмабыз эптемей эле болбосун каалабайм. Ошон үчүн жүрөгүңүз менен күйгөн. Ошону түшүнөт, ошону билет, ошого мен абдан ыраазымын. Туура кабыл алганына. Жакшы. Телекөрүүчүлөргө эскерте кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто кинематографист, Кыргыз кастинг агентствосунун жетекчиси Чолпонай Бөрөбаева. Азыр бизди көрүп жаткан балким телекөрүүчүлөрдүн арасында мен ойлойм 90% калктын 90% киного тартылгысы келсе керек. Кимден сурабасаң эле, мен киного тартылгым келет, мен жарнама, мен клипке тартылгым келет деп калат. Ал эми тартылуу үчүн кандай кеңештерди бересиз? Мисалы, ошол эле кастингке келүү үчүн сизге эмне кылышыбыз керек? Бизденчи көпчүлүк актерлордун мындай немеси бар да, позициясычы, ой, мен өтпөйм, мен келбейли, андай позицияда болбош керек. Негизи жакшы, кыргыздардын сөзү, жакшы сөз бар го, жакшы тилек, жарым ырыс деген. Ушул кастингке барардын алдында жакшы настрой менен, жакшы тилек менен, жакшы анан бара бериш керек. Актерлор өмүр бою ошол эле Назира Мамбетова деле кастингке келиңиз десеңиз сөзсүз келип берет да. Анан ошол эле жаш актерлорду мисалы үчүн кастингке келип бериңиз десең, мен сүрөттөрүм Инстаграмда бар да, көрө бергиле да, ошоктон тандап алгыла деген нерсе болбош керек. Анткени мен ошо Инстаграмдагы бардык бетинде чапталган макияждын балким алып туруп көргүм келет. Балким мен туура ракурс, башка ракурстан көргүм келет. Ошон үчүн сөзсүз келиш керек. Кандай даражага жетпесин, күнүгө канча акча таппасын, кандай тойлордо тамада болбосун, баары деле эгерде киного тартылам дей турган болсо, келиш керек. Көпчүлүк мен ошо моменттен пайдаланып актерлордун улумундагы актерлорго ыраазычылык билдирем. Дайыма кастингке чакырганда мен сөзүмө эки кылбай келишет. Рахмат. Ошо Кудайга шүгүр, жакшы эле. Эми мисалы Кыргызстандагы актерлор кандай кино тартыла турганы, же болбосо ошого тартылуу үчүн сизге кайрылып турушат да. Эми балким чет мамлекеттерден, чет өлкөлөрдөн келип Кыргызстанга да тартып калгандар бар го. Ошолор сизге кайрылган учурлар болобу? Ооба, бизде 2017-жыл бизге абдан бай жыл болду киного. Анткени биз 2017-жылы жай мезгилинде россиялык идентификация деген сериалдын пилотный версиясына актерлорду тандадык. Кудай буйруса, мен азырынча маалыматым жок экен, бирок ушул кинонун, ушул сериалды 8 серия кылып тартышат экен. Кыргыз мигранттар жөнүндө, Москвада жашаган кыргыз мигранттар жөнүндө. Алар мага айтышты, биз башында ушу Москвадан кастинг кылып көрдүк депчи, анан болбоду. Ошон үчүн биз атайын келдик деп алдын ала кастинг менеджер, андан кийин
режиссер өзү учуп келди, башкы каарман кыздын орус кыз экен, орус актриса, ошо менен чогуу учуп келишти дагы. Анан кийин биз бул жерде жайында бир жумадан ашык кастинг жасап бердик. Биринчи бардык биз жарнама бердик. Жарнамадан биз суранабыз, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү жибергиле деп. Албетте көп жөнөтөт, мен баардыгын карап чыгам. Анан кийин ылайыктуу болсо ошолорду мен пробага чакырам башында. Анан кийин бир канча тур болот, биринчи сүрөт болот, сүрөткө тартабыз, анан кийин интервью алат. Анан кийин уже более ылайыктууларды биз тексттерди беребиз, баягы эпизоддорду. Анан ошо тексттер менен ойнотобуз. Ушинтип анан кийин бир нече бизде мисалы үчүн ошол эле сериалга, идентификация деген сериалга бир каармандын ордуна бир 3-төн 4төн кандидатты сунуштадык да. Жакшы биринен бири өткөн кандидаттардычы. Анан кийин биз ошо сүрөттөрүн чыгарып, бир кимиси окшош бир үй бүлөнү табыш керек болчу да. 2 баласы, келини, анан ата-энеси, атасы, апасы. Анан бардыгын сүрөттөрүн чаптап коюп, анан бири-бирине окшош болуш керек. Аларчы бир үй бүлөгө баягы органично көрүнүш керек да, как будто булар чынында бир үй бүлө деген. Көп жылдан бери жашап аткандай болуш керек. Анан кийин эгерде бирөөнүн сиз айткандай көзү ичке болуп, бирөөнүн көзү бакырай болсо, албетте ар кандай боло берет үй бүлөдө, бирөөсү апасын тат. Бирок бизде кинодо наверняка мындай точно болуш керек да. Ошондуктан биз ар бир геройго бир 3-төн 4төн жакшы кандидаттарды берип аттык. Андан тышкары былтыр күзүндө бизге Болливудтан келип бияка кино тартылган Индиядан Санжай Дат деген актер өзү келген, ал менен кошо Наргиз Фахри деген актриса келген. Алар келип бияктан тартылып кетишти. Биздин максатыбыз негизи алардын сценарий боюнча окуя Афганистанда болуп аткандай тартылды. Анткени Афганистанга бара алышпайт. Анан кийин ушу Кыргызстандан баягы локацияларды издешип, элдерди массовкада, эпизоддо элдердин бардыгы афгандарга окшош адамдар болуш керек болчу. Анан биз ошондой актерлорду тандадык. Абдан мен үчүн чоң тажрыйба, абдан чоң сабак болду деп айтсам болот. Анткени бардык эле көпчүлүк элдер мындай ойлошот да, чопунай жыргап эле жүрөт бул немеде депчи. Чынында бизде эгер чын-чынына келгенде ошол кино тартылып атканда мен эртең мененки саат 3-төрдө, түнү 3-төрдө канттан туруп, кантта жашайм. Кара-Балтага барып, Кара-Балтадан элдерди топтоп, ар бир үйгө кирип, элдер жаңы эле туруп эле оозуна аларды ошо төшөктөн эле чыгарып эле маршруткага отургузуп, анан саат 9дарга, 9-8дерге, 10дорго ошо площадкага апарып аттык. Токмокто болду съемка, Байтикте болду. Ошол мен үчүн абдан, ошол кинодон кийин негизи мен айтып кетем дайыма эле, ошо Сулайман Тоо деген тасманы тартканбыз. Елизавета Стешова деген режиссердин Ошто. Ошол тасмадан кийин мен эч нерседен коркпой калгам. Анткени кээде болот, ошо саат 12де, түнкү саат 12де айтат, эртең бизге ушундай актерлор керек, эртең саат 6га. Биздики ошо какштык саат 6га актерлор даяр болуп калды. Ошондон кийин оңой менен бир нерседен коркпойм. Кудайга шүгүр, айткандарымды жасайм. Ооба. Сиздин айтууңуздан мен дагы ошол эле сүрөтүмдү жөнөткүм келип калды. Мен өзүм сүрөтүмдү жөнөтсөм жакшыбы же өзүм барсам жакшы болобу сизге? Бизге ошо балким биз элдердин көптөн бери кастинг кыла элекпиз. Бул да менин жумушка байланыштуу. Элдер менде WhatsApp'та өчүрбөйм, жүрүшөт. Кудай буюрса, балким мартта күн жылганда киностудияда биз помещение алганбыз. Ошого чакырабыз, кастинг жасайбыз. Берекөз баралы. Келип катышып кетиңиз. Аябай сонун маек куруп бердиңиз. Бир аз болсо дагы, кичинекей бир учун болсо дагы билип алдык. Кастинг эмне экен, кантип тандалат экен, муну эмнесине көңүл бурат экен билип калдык. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Рахмат. Эми биз барганда оңоюраак болот. Сизге ыраазычылык билдирели. Биз болсо Таңманай программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн деле кастинг же болбосо медиа туурасында сөз кылып атабыз. Сиздер да катарыбызда болуп туруңуз. Дагы да болсо кызыктуулар алдыда.